Саламатсыздарбы? Онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн 11-класстар үчүн рационалды көрсөткүчтүү даража деген теманы өтөбүз. Сабактын максаттары рационалды көрсөткүчтүү даража боюнча билишет, мисалдарды чече алышат, жекече иштөөгө көнүгүшөт. Рационалды көрсөткүчтүү даражанын негизги касиеттери булар. Биринчи касиети: эгерде негиздери бирдей болгон учурда көбөйтүлсө, даражалары кошулат. Экинчи касиети: негиздери бирдей болгон учурда бөлүнсө, анда даражалар кемитилет. Үчүнчү касиети: негизи бирөө болуп, даражасы ар түрдүү болгон учурда даражалары көбөйтүлөт. Ал эми төртүнчү касиети: негиздери ар түрдүү болуп, даражага көтөрүү керек болсо, анда даражага ар бири тийиштүү болот. Төртүнчүсү: негиздери ар түрдүү болгон учурда бөлүнсө, даража ар бирине тийиштүү болот. Ушинтип биз ушуга карата мисалдарды иштейбиз. Эгерде даражасы минус боло турган болсо кандай болот? Же болбосо бирөөнүн даражасы минус, бирөөнүн даражасы плюс боло турган болсо кандай болот? Ошолорго мисалдарды карап көрөлү анда балдар. Буда биз биринчи анын минус үчүнчүсү, анын минус бешинчиси, демек экөө тең минус болгон учурда бул жерде минус белгиси сакталат, бирок кошулуп калат. Анын минус 8-чиси орун алат. Кийинкисинде анын 4-чүсү бөлүнгөн анын минус 3-чүсү. Бул учурда 2 минус плюска айланып, анын 7-чиси пайда болот. Башкача айтканда, бөлүүдө биз айттык, даражалар кемитилет деп. Кийинки көбөйтүүдө 2 минус плюска айланат, кайра эле анын 6-чиси болот. Андан кийинкиде окшош өзгөрмөлөр көбөйтүлүп, бири-бирине сандар көбөйтүүлөр аткарылат. Мында келип чыгат: 8ден 8 көбөйтүлгөн анын минус 4-чүсү, v'нын 4-чүсү деген сан келип чыгат. Себеби 16-ны 0,5-ке көбөйтсөк 8 келип чыгат. Андан кийинки мисалды карайлы балдар. 9дун 5ден 2-чиси, 27-нин 5ден 2-чиси. Бул учурда негиздери бирдей болуп атат балдар. Негиздери ар түрдүү болуп атат, бирок даражалары бирдей. Демек, бирдей негизге келтирип алыш үчүн 27 менен 9ду 3 деген санга келтиребиз. 3 деген санга келтириш үчүн 9ду 3-түн квадраты, ал эми 27-ни 3-түн кубу деп жазып алабыз. Бирдей негизге келген соң даражалар кыскара тургандар кыскарат, калгандарын кошуп жазып коебуз. Көбөйтүлө тургандар көбөйтүлөт. Андан кийин келип чыккан сан 3-түн квадраты барабар 9 болду. Кийинкиси 150-тин 2ден 3-чүсү, 6-нын 3дөн 2-чиси. Бул учурда негиздери ар түрдүү болгондуктан бөлүп жиберебиз. Бөлүп жиберген учурда 25 келип чыкты. 25-тин 2ден 3-чүсү бул 5-тин квадратына барабар 25. Бул учурда 2 менен 2 кыскарат да 5-тин 3-чүсү келип чыгат. 5-тин 3-чүсү бизде 125ке барабар. Ушул сыяктуу кылып мисалдарды иштесеңер болот балдар. Андан кийинки мисалда 2-нин 5ден 4-чүсү көбөйтүлгөн 2-нин 5ден 11-чиси. Бул учурда биз айтып кеткендей эле негиздери бирдей экен, даражаларын кошуп коебуз. Даражаларын кошкон учурда 5ден 15 деген келип чыкты. 15ти 5ке бөлсөк 2-нин 3-чүсү даражасы келип калат да, 2-нин 3-чүсү бизде 8ге барабар. Андан кийинки мисалда негиздери бирдей экен, бирок бөлүү аткарылат экен. Бөлүү болгон учурда кемитилет деп айтканмын. Кемитүүдө, кошуу кемитүүдө бөлчөк боло турган болсо бирдей бөлүмгө келтиребиз. Бирдей бөлүмгө келтирген учурда 9дун 2ден 1-чиси болду. 9дун 2ден 1-чиси деген сөз бул тамыр астында 9 деген сөз.
тамыр астында 9-дан 3 чыгат. Кийинкисинин жообу 3 экен. Андан кийинкиси даражалары көбөйтүлөт. Көбөйтүлгөн учурда 7-нин квадраты чыгат. 7-нин квадраты бизде 49-га барабар. Себеби 3 менен 3 кыскарып кетет. Ошондуктан 7-нин квадраты эле калат. Үйгө тапшырма мисал иштөө. Саламатта калгыла балдар.